Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, биз азыр Ош шаарындагы Навай көчөсүндө, тагыраак айтканда жаңы көпүрөнүн үстүндө турабыз. Бул жерде аялдама. Бирок аялдамага монтип элди ташыган кичи автобустар кире албайт экен, анткени бүт таксилер мондай кылып жолдун баарын тосуп алган. Бул жагынан да карасаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Бул жер аялдамага турганга болбойт да. Бул жака мына жөө жүргүнчүлөр ташый турган автоунаалар кириш керек болот да. Адам түшүрдүңүзбү? Айдап койсоңуз анда бул жака. Бүт эле таксилердин бардыгы бул жака коюлуп калыптыр. Ассаламу алейкум. Болду, мына жака койгонго мүмкүн эмес да, билсеңиз керек. Бул жака мына аялдама турат, анан бул жерде знак бар да. Запрещен деген, алып койсоңуз машинаны. Бул автоунаалардын ээси жок окшойт азыр. Мына такси кызматындагылар азыр машиналерин алса, андан кийин эвакуатор келсе, андан кийин буларды алабыз. Кудай буйрса. Айдабайсызбы? Негизи урматтуу туугандар, мен деле эч кимге мындай жаман көрүнүп бир иштерди, туура эмес иштер жасагым келбейт. Бирок ар бир адам, ар бир айдоочу өзүнүн кадырласа, барктаса, монтип туура эмес койбосо, бул жерде жакшы болмок негизи. Азыр бир кызык окуя болду бул жерде. Ошол таксилер мына жерге туруп алган экен. Машинаны алып коюңуздар, бул жер аялдама десем, макул алып коебуз, азыр бир адам алып алайын дейт. Эми айла жок. Бул жакта Портер автоунаасы да келиптир. Азыр биз жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлерине чалдык. Кудай буйрса келсе, ээси жок автоунааларды жүктөп кеткенге туура келет, айла жок эми. Аксыр, но жерде мүмкүн эмес да, билесиз? Запрещен знак бар. Да, ГАИ жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери да келди. Азыр жардам суралып, мондай ээси жок автоунаалар бар экен. Машина сиздики эмеспи? Анда бияка бассаңыз, бияка тротуарга, чоң жолдо кооптуу да бул жака басканга. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн биз Ош шаарындагы Навай көчөсүндө, тагыраак айтканда келечекте жаңы көпүрөнүн башында турабыз. Бул жакта аялдама бар. Бул жерде жөө жүргүнчүлөрдүн, тагыраак айтканда элдин кайрылуусу менен бүгүнкү учурда келип отурабыз. Бул жерде такси жана башка автоунаалар жолдун четине коюп алгандыктан жөө жүргүнчүлөрдү ташый турган кичи автобустар аялдамага кире албайт деген арыз мун келип түшкөн. Ошонун негизинде бүгүн келдик. Азыр мынакей машиналердин бардыгын алдырганга аракет жасадык. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери келди. Эми байкап көрөлү канчалык деңгээлде аялдамага токтошот. Turtur, sen daha bizim aklından basıp etmeyin. Pasportun yanında olsun, штраф протокol zoklatıp veriyorsun. Buna znakты görseniz gerek, znakты tüyüne toktadınız. Sen bana otasın. Ne? Ben bala çakam, sen bana otasın. Бала чакамы сен багып бересиңби дейт. Мен эми ар бир айдоочунун бала чакасын бага албайм. Nexia автоунаасынын ээси келди, азыр документтерин берди.
Мыйзам чегинде протоколдор толтуруп жатат. Бул жакты тартып койсоңуздар болот. Айдоочулар өздөрүнүн укугун билишет, ал эми милдеттерин билишеби? Эгер билсе, ал канчалык деңгээлде билишет? Билишет эми паркка баргандай да. Бирөө жакшы билет, бирөө жакшы билбейт. Ошондой да. Билишпейт негизинен. Анткени 90% айдоочулардын бардыгы окушпай эле алышкан. Анан бизди текшерип аткан гаилер дагы укуктарын билишпейт. Алардын да 90% жөн эле алып алышкан. Сиз дагы окуп алгансыз? Ошол сыяктуу. Бизде анын караган текшерген эч ким жок. Ар ким өзүнүн правосын билбейт. Билген 1% адамдар болушу мүмкүн. Алар өздөрүнүн правосын билгендиктен алар бардык жерде жакшы жүрүшөт. Билбейт да милдеттерин. Кара мына жолдорго токтоп калат. Остановканын оозуна. Остановка мүмкүн эмес токтогон. Туруп жерде пассажирлер отурат, автобус келет, стоянка берет. Демек сиздин оюңузча милдеттерин билишпейт? Билишпейт. Өзү тага кайры коюшту билишпейт машинаны. Өзү остановкадан 20 метр алыста болуш керек машина. Билсе 50% билет да. 50%? Сиз өзүңүз дагы айдоочусузбу? Айдоочумун. Окуп алгансызбы? Окуп алгам, 3 ай окуп алгам. Сиз билесизби? Билем. Милдеттерин билсе керек, билген үчүн азыркы айдоочуларга негиз эле мен түшүнбөйм. Билбейм, азыр көп эле билбейт го. Правиланы билбейт көп эле айдоочулар. Ооба. Менин оюмча бардык эле айдоочулар милдеттерин билишет. Милдеттерин деле билишпейт, по-моему, укуктарын деле билишпейт. Менин оюмча да. Анан негизи мына эл требует этиш керек да. Мисалы могушу жерде эле мына пешоход ошо көзөмөлдүү эмес. Даже жашыл күйүп турса деле даже машиналарга жол бошотуп атабыз да азыр. Билишет, билген айдоочулар деле бар. Билет эми жакшы эле деңгээлде билет бар эле. Жакшы билген үчүн азыр мисалы башаламандыктар жаралып атат да, урушуп кеткен учурлар болуп атат. Жол тургундары ошол милдеттерин жакшы билгендиктен болуп атат, ошондо. Ооба.